Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Ак Калпак партиясынын төрагасы Улукбек Маматаев, ошондой эле саясий туткундар короо комитетинин төрагасынын орун басары Талайбек Мадаминов. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Биздин студияга кош келипсиздер. Бүгүн биздин мамлекетте эң табуу маселелердин бири кооптондуруу жана ошондой эле кандай десек бир жүрөгү ооруткан Кыргызстанда саясий кырдаал болуп атат. Ошол кырдаалга сиздердин Кыргыздын чыгаан жигиттери катары көз карашыңыздар кандай? Деги эле ошол башынан баштай турган болсок, 6-7-8 октябрдагы ызычуу туура эле болду беле? Эми өзүңүздөр билесиздер, ошол учурда бизде шайлоо өттү. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл чыгып, кыска эле айтайын, ошонун жок болушуна, шайлоонун башынан кайра шайлоо болушуна талап кылган эл чыкты дагы. Жыйынтыгы көрдүңүздөр эмне менен бүттү. Анан жыйынтыгында анан бирөөлөр келип бийликти ээлеп алышты дагы. Анан бүгүнкү акыбал мына ушул. Эми жылдан жылга кыргыз эли түрдүү гана саясий окуяларды башынан өткөзүп жатат. Акыркы окуя мына 5-6 октябрда болуп өттү. Биз эле эмес, кыргыз эле эмес, бүт дүйнө жүзүнүн бардыгын биз мындай айтканда жакшы жагынан эмес, жаман жагынан шок кылып атабыз да. Бул качан ушул эл укуктук талаага түшөт? Качан ушул эл болуп, жакшы мамлекет болуп, өнүгүп, өркүндөйт деген максат тилектерибиз бар, бардыгында эле бар, бирок ошол ишке ашпай атканы өкүнүчтүү болуп атат. Акыркы болгон окуяларда деле бардыгыбыз күбө болдук да. Талаптын негизги талап башка болду, жыйынтыгы башка болду. Негизги талап ошол күндө шайлоонун жыйынтыгын четке кагуу, четке чыгаруу, кайра шайлоо болуу болгон да. Бирок тилекке каршы бүгүн мына мамлекетибиз туңгуякка кабалгандай болуп турат. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Кыргыз мамлекети жок болуп кетүү алдында турат деген маалыматтар жарык көрө баштады да. Мурун биз кандайдыр бир эксперттер айтса, азыр ачыкка чыкты да. Бул боюнча көз карашыңыз. Туура, бул негизи баягы саясатта жүргөн адамдар буну илгертен бери айтып келаткан, бул акыркы жылдары айтып келаткан. Тилекке каршы мына акыркы убактарда аябай көп сөздөр боло баштады. Эл аралык эксперттер айта баштады. Мына башка мамлекеттердин саясат тануучулары дагы айта баштады да. Бул деген өтө чоң коркунуч. Мамлекетте эң чоң байлыгыбыз биздин бул эгемендүүлүгүбүз. Эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алыш бүгүнкү заманбап жашоодо бат эле экен. Аябай чоң күчтөр иштеп атат. Кызыктар күчтөр бар мамлекеттин, Кыргыздын мамлекет катары жок болуп кетишине. Биз аны түшүнбөй туруп бүгүнкү күнү ар кандай провокацияларга берилип атабыз. Эйфорияда турабыз. Бирок ошол нерседен бир аз кайтышыбыз керек. Кайра мындай айтканда жерге түшүп бир аздан кайрадан ойлонуп чыгышыбыз керек. Мамлекет биринчи орунда коркунучта турат бүгүнкү күнү. Эгерде мамлекеттин эгемендүүлүгү жоголгондон кийин бизге жөнөкөй баягы бирөөгө кул болуп, же болбосо бирөөнүн бир автономиясы болуп калган мамлекетте жашап эмне кереги бар? Талайбек мырза, сизге суроо да. Айтымыңызга караганда 5-ти, ошо 6-7 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккандардын алдыңкы сабында сиз да бар окшойсуз да. Ошону кийин ошол катышканыңызга арман кылып же кандайдыр бир учуруңузда кып деп калган жоксузбу? Мындай да менде ошо жалпы элге окшой эле ошол шайлоонун жыйынтыгына нааразычылыгын билдирип кошо чыкканмын. Кечке жүрдүк. Анан эми жыйынтыгы көрдүңүздөр, биз андай жыйынтык болот деп күткөн эмеспиз. Негизи көпчүлүк андай күткөн эмес, андай жыйынтык болот. Эгерде ошол күнү Жээнбеков шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга бир аракеттер жасаганда саат 8ге чейин, бул бүгүнкү окуя, бүгүнкү Кыргыздын тарыхы башка нукта кетет эле. Мында буга жетпейт элек да. Ошон үчүн мен чынында ошого аралашып ушундай төңкөрүш болуп кеткенине өзүмдү андай деле мындай герой катары сезбейм да. Уялбайсызбы? Башка мамлекеттердин алдында. Башка мамлекеттердин алдында чынында мына көрүп атабыз, бүгүнкү күндө уят болуп атабыз. Булар мындай болуп атат да.
жана биз жаштыгыбызда «Золотая антилопа» деген мультфильм болчу эле. Аны көрүп отуруп баягы еще дей берип, тиги туягынан алтын чыгып берип акыры басып калганда все дегенде уже анын баары бир заңга айланып жаман болуп калганда, ошого азыркы бийлик ээлери дагы деп отуруп бийликти баарын колуна алышты. Мурун биз баягы конституциянын түпкү нускасын жоготуп берген болсок, бүгүн эми жаңы жазылган конституцияны жазган адамды жоготуп ийдик. Жок, эч ким мойнуна албайт. Бул эми жаман көрүнүш. Биздин кыргыздарга же Кыргызстанга хандык башкаруу керекпи же парламенттик системабы? Мен бир аз кыргыз элинин тарыхына бир аз кайрылып кетейин. Бул ушул аябай бири менен тыгыз байланыштуу. Кыргыз мамлекетинин негизи кыргыз элинде бир түптүү же болбосо бир хан болгон эмес да. Биз деген ар өзүбүздүн региондорубузда өзүбүздөрдүн хандар болгон. Ошондуктан баардыгы биригип бир курултай убактарда чечилишкен. Бүгүнкү күн мурдагы заман менен бүгүнкү замандын салыштырып көрсөк, формасы гана өзгөрдү, бирок негизи башкаруу системасы ошо мурдагы кыргыздын башкаруу системасын улантыш керек да. Ал деген хандык эмес. Ал деген бүгүнкү күндө парламенттик демократия. Парламенттик демократия болмоюнча биз кыргыздар эч качан хандыкка же болбосо адилетсиз бийликке эч качан баш ийбейбиз. Бул деген узурпация деген баардык бийлик бутактарын колго алуу. Бирок кыргыздар ал этаптан эч ак өткөнбүз. Ал убактан биз 30 жылдан бери көрдүк ал системаны. Бүгүнкү күнү өтө чоң катачылык болот эгерде кыргыз эли бүгүнкү чыгарып аткан долбоорду колдосо. Бүгүнкү чыгарып аткан долбоор, конституциянын долбоору бул түздөн түз ошол биз айтып аткан хандык. Ошол узурпация болуп атат да. Аны жөнөкөй карапайым эл да түшүнүп калды. Канча жылдан бери элдин аң сезими көтөрүлдү бизде. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздин аң сезимибиз бир аз болсо дагы саясатты түшүнүп калды. Ошондуктан мен айтат элем, ойлонуш керек. Жакшылап ойлонуш керек. Шашпаш керек. Бүгүнкү күндө бийликте отурган адамдардын ичинде батышта окуп келгендер дагы бар. Америкада окуп келгендер дагы бар. Чоң мындай орундарда, должносттордо отурушат. Ошолор бүгүнкү күнү хандыкка жол берип атканга мен аябай түшүнбөстүк менен карап атам да. Булар же принципи такыр жок адамдарбы, же ошол бийлик гана керекпи? Талайбек мырза, сизге суроо да. Саясий туткундардын коргоо комитетинин орун басары экенсиз да. Ошол саясий туткундарды коргоот өзүңүздөр бир Кыргызстандын саясий туткунуна өзүңүз түшүп калган жоксузбу? Эми азыр ошондой эле сезилип баратат, себеби өзүңүздөр билесиздер, мына Атамбаев маалында негизги саясий туткундар ушу Атамбаев маалында пайда болду да, эми негизсиз жасалма иштер менен көп адамдар камалып чыкпадыбы? Анын ичинде биз саясий туткундардын тизмесине ошол эле Садыр Нуркожоевичти өзүн, анын жанында аны колдоп келген балдарын камап койгон, ошолорду да киргизгенбиз, алардын да укугун коргоп жүрдүк. Бирок бизди өкүндүргөнү бүгүнкү күндө мына кечээки кызычуулардан кийин булардын колуна бийлик келгенден өздөрүнүн жакындарын гана тез арада 1-2 күн ичинде чечип алышты дагы, соттугун жокко чыгарышып. А калган саясий туткундар, мисалы Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Талгарбеков көп. Ошолордун баары бүгүнкү күндө калды да. Эми булар сотко кайрылып атышат, эми ал кандай чечилет, бирок адилеттүү чечим болуш керек да. Улукбек мырза, бул бийликке келди, бийликке келгенден бери 1 ай өтүп калды. Элдердин айтымында коррупциялык күрөш тандалма жол менен бара жатат дейт. Ушуга көз карашыңыз кандай? Коррупциялык күрөш бир эле бул бийликте эмес, илгерки бийликте да ошондой болгон. Булар ошол мурдагы эл башчыларын, мурдагы бийликтин жолун даана түз улап кетип бара жатышат. Буга мисал кылып айта турган болсок, мына жакынкы убактарда бир адамды кармашты, миллионер экен, анан тигиндей экен дешип, мынча акча төгүп атат деп. Бирок андай адамдар бизде көп да. Ал кечеки эле, бүгүнкү эле көйгөй эмес да. Ал илгертен бери андай коррупцияга аралашканбы, аралашкан эмеспи, ал сот чечиш керек. Сот чечип, ошону коррупционер экен деп соттун чечими чыккандан кийин,
Анан биз адамды коррупционер деп айтсак болот да. Анан бүгүнкү күнү баягы ишкерлик менен иштеп жүргөн же болбосо бир кандайдыр жолдор менен иштеп бирок иш козголгон эмес же болбосо ушундай бир камалган эмес адамдар бар. Алардын баардыгын илгерки мурдагы экс депутаттарды айтып атышат. Алардын байкуштардын жүрөгү ооруп үйдө отурушат. Аларга сот чечими жок. Бирок ошолорду коррупционер деп алып келип туруп акча төгөсүңөр деп бүгүнкү күнү кыйнап отурушат. Бирок макул, алар бир кандайдыр бир суммада акчаны төксүн. А эртеңки күнү дашоо дагы бар да. Анан кантип бюджетти биз толтурабыз? Биз бүгүнкү күндө биздин ушул бийлик бүгүнкү күнү мындай иштерге өтө көп мындай малынып эйфорияга бериле бербей өндүрүштү ойлонуш керек. Кандай кылып биз кризистен чыгабыз деген ошондой программаларды иштеп чыгыш керек. А бир адамдын балким 1 миллиард, 2 миллиард сом төгөттүр. Бирок андан кийин токтойт да. Кечке төгө бербейт. Андай адамдар бизде аз эле. Көп болсо 10 миллиард сом өндүрөт. Бирок 10 миллиард сом деген бүгүнкү күнү биздин кыргыздын тагдырын чечпейт да. Талайбек мырза, азыр социалдык тармактарда башталды мынакей баягы эле көнүмүш атат, революция кылалы деген талкуу кетти. Туура. Эми азыр бизде Кыргызда жакында эле өзүңүздөр уксаңыздар керек, мына даже Россияда жанакы талдоочулар айтып атат. Киргизация деген бир термин пайда болду. Бул жанакы Америкада шайлоо болуп атканда Трамп утулуп калса, бул дагы кызуучу кылып кыргыздарга окшоп көтөрүлүш чыгарып, ар бир шайлоонун аркасы менен Кыргызда революция болот деген ошондой бир жаман көрүнүш пайда болду да бизде. Эми биз мындай азыркы учурдун цивилизациондук жолго өтүшүбүз керек да. Ар шайлоодон кийин эле бир жактоочуларды тап чыгып улам төңкөрүш кыла берсек, мамлекет мына бүгүн 30 жылда сиз айткандай эмнеге келип такалдык? Эчтекебиз жок. Границабыз ачык. Тамак ашыбыз жок, баары жок кымбат, айлык жок, иш жумуш жок. Ошон үчүн ошондой болгон учурда дагы бизди эч жалпы дүйнө тааныбай турган учурда дагы булар эми карабайсызбы азыр мурун бизде мындай да менталитет ушундай экен, президентке полномочиясы жок болсо деле баары ошого жагына аны искусственный диктаторго айлантып атышпайбы, узурпаторго. А булар азыр ошону мыйзамдаштыруу жолу менен мыйзамдаштырды дагы, муну референдум аркылуу өткөрөлү дагы мыйзамдаштырып алайлы деп атат да. Бул жаман көрүнүш. Улукбек мырза, биз Өзбекстанда 30 миллион калк бар да, Кыргызстанда 6 миллион. Анын көбүрөөсү чет өлкөдө жүрөт. Бирок биздин тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Өзбекстанга барып азык түлүк жардам сурап келгени сизге кандай бир көрүнүштү калтырды? Эмне кыргыздар ачка калдыбы? Билесизби, баягы гуманитардык жардамды бир мамлекетке дайыма өз ыктыяры менен берет. Биринчиден. Экинчиден, биздин аткаминерлер барып өздөрү сурашты. Күн жардам бизге бергиле. Биз ушундай кыйналып турабыз деп. Бирок ошол күн жардамды бүгүн сурагай турган андай деле акыбал жок болчу бизде. Андай кырдаал эмес болчу да. Кырдаал болсо, ал биздин боордош мамлекет жаныбыздагы коңшу, алар өздөрү эле бермек. Силер өтө эле биздин кырдаалыбыз аябай эле начар болуп бараткандачы. Бул деген эң туура эмес иш болду. Буну ар бир кыргыз жараны бир эле мен Өзбекстанды жаман көргөндөн айтып аткан жокмун. Мен мисалга Өзбекстанды жаман көрбөйм. Биздин коңшу мамлекеттерди биз эч качан жаман көрбөшүбүз керек. Биз дайыма аларга кыйналып турса биз да жардам беребиз. Бирок күн жардамды барып суранып албайт да. Кыргыздын ар бир жаранына бул өтө катуу тийди болуш керек деп ойлойм. Жеке мага аябай катуу тийди бул сураныч. Мына бирок келди күн жардам. Ал күн жардамды дале болсо кандай кылып иштетет дагы бул экинчи суроо да. Бизде эч качан күн жардамдарды түп тамыры менен барып ошол ордуна берген эмес да. Дайыма эле жарым жолу жарым жартылайын жок кылып коюшкан. Азыркы күн жардамды эми Кудай буйруса буларда инсабы болсо жакшылап жеткизсин эми. Мен тилерим ошол эле. Талайбек мырза, кыргыздын жигиттери намыстуу, кыргыз элин коргогон, эл үчүн күйгөн патриот болгон да. Ошондой акыркы күндөр ушу кыргыз элин сүйгөн, күйгөн патриотторду, лидерлерди көрүп атасызбы? Же булар бийлик үчүн эле чуркап жүрөбү? Эми жакшы балдар бар, патриоттор бар.
Анан ошол баарыбыз патриот болуп, кыргызга күйгөн болуп келип эле колубузга бийлик келип калганда мындай бир аз тайып кеткендей болуп атабыз да. Анан эл түшүнбөй калып атат. Баары эле жакшы деп колдоп барат, алып чыгабыз бирөөнү, кайра эле карасаң бир жумадан кийин эле уже башка жолдорго бир бийлигин бекемдегенге, даже өзү толук отура элек кийинки парламент аркылуу алып келип, анда да парламентте дагы өзүнүн адамдарын алып келип ушу бийликти жалпы узурпациялаганга даяр болуп, адамдар уже аны карапайым элдин баары саясатчы болуп калыптыр азыр. Жөнөкөй карапайым такси менен сүйлөшсөң деле ошол да мындай түшүндүрүп берет да. Бул жаман көрүнүш чынында. Улукбек мырза, жакын арада президенттик шайлоодо кырдаал кандай болуп кетиши мүмкүн? Мен негизи тынчтыкты эле каалайм. Азыркы бийликте отургандарга дагы жакшы, таза шайлоо өткөзүшүнө тилектешмин. Тилекке каршы акыркы убактарда шайлоо таза өтпөй тургандай болуп көрүнүп турат да мага. Эмнеге дегенде аябай чоң терс кампаниялар башталды. Баягы троллдор деп коет, ошолор баштады иштин баардыгын. Элдин кыжырына тие башташты. Ошол эле азыркы Садыр Нуркожоевич баштаган иш, өзү кетти отставкага, шайлоого таза барам деп атат. Бунусу жакшы иш, таза барсын. Бирок административдик ресурс деп коебуз, ошону такыр колдонбош керек. Бирок ал азыр эле башталгандай. Ал башталганы кандай? Жанагы фанатично мындай настрой болгон адамдарды астыга салып койду да. Жөнөкөй адамдарга коркунучтарды айтып атышат. Силер мындай кылбасаңар керек болсо биз силерди өлтүрүп кетебиз дегенге чейин барып атышат. Бирок ошондой фанат колдоочулары бар, ошондой адамдарды астыга салган бийлик эч качан жакшылыкка алып келбейт. Кошумчалап кетсем, бизде ызычунун баары эмнеден чыгып атат? Шайлоо таза өтпөгөндөн чыгып атат да. Ошон үчүн булар дагы максималдуу түрдө шайлоону таза өткөрүш керек. Улукбек мырза аябай туура айтып атат. Шайлоону таза өткөрсө эле аркасынан ызычуу болбойт. Элдин баары ынанат, оппоненттери ынанат, шайлоо таза өттү деп. Баары ынанып калат да. Ошон үчүн булар жанакы административдик ресурсту колдонбой, шайлоону таза өткөрүп бериш керек да. Улукбек мырза, кайра эле сизге суроо. Азыр баш мыйзамды билесиз, биздин баш мыйзам Алмазбек Атамбаевдин убагында эле жоголуп кеткен да. Бул дүйнөлүк мамлекеттер экономикалар арасында аябай шылдың калынган да. Азыркы баш мыйзам Бектур Зулпиев менен Өмүрбек Текебаевдин ортосунда аябай катуу талкуу алынды. Биз кимдиги баш мыйзамын көбүрөөк колдосок болот? Өмүрбек Текебаевдикинби же Бектур Зулпиевдики? Гүлжан, билесизби? Ушу биздин баш мыйзам негизи аябай бир көйгөйлүү тема болду да. Чын-чынына келгенде баш мыйзамда деле кеп андай эмес. Адамдын бүгүнкү күндө кылып аткан өзүнүн ички дүйнөсүндө да. Бирок так мен жооп берейин. Мыйзамдын бузулушуна биз жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күnkү мыйзам Текебаев жазган мыйзам. Эми Текебаевди атасы деп жүрөбүз, бирок ал жерде баягы конституциялык совещание болгон, ошолор бар жазышкан элдер. Алар ар бирин айтып бере алабыз, мындай отурушкан, кадимкидей легитимный конституция жазылган. Бүгүнкү күндүгүн карабайсыздарбы? Бүгүнкү күнү ким автор десе ошого тайсалдашып барды качып жатышпайбы? Уялып атышат. Эмнеге уялат? Эмнеге коркот? Элге алып чыгыш керек. Талкууга алып чыгыш керек. Баягы мен жаздым, мен автормун, 80 депутат деп атат. 80 депутаттан атын айтсын. Мына мен жаздым деп айтсын. Керек болсо конституцияны жазгандан уялбаш керек. Конституцияны эгер жакшы жазылса, ал кайра сыймык болуш керек. Биздин күндө эмне болуп атат? Мына кече күнү эле биз Азаттыктын дебатында көрдүк. Ошол Бектур Зулпиев дагы, Текебаев дагы чыгып, дагы бир-эки адамдар чыгышты. Мен айтат элем, экөө тең ташкыртаган юристтер, аябай тажрыйбалуу юристтер. Бирок бүгүнкү күндүн шартын карашыбыз керек биз. Биз дүйнөнү карашыбыз керек. Дүйнө кайсыл нукта, кайсыл форма управлениясында өнүгүп атат. Биз ошону карашыбыз керек. Балким бир убактарда президенттик
конституция президенттик башкаруу өтө эффективдүү болгондур бир убактарда. Бирок бүгүнкү күндүн шарты, бүгүнкү күндүн талабы андай эмес. Бүгүнкү күндүн тарабы парламентаризм. Дүйнө жүзүн карасаңыздар, бизге окшогон кичинекей мамлекеттер бардыгы парламентаризм менен өнүгүп баратат. Президенттик башкаруу бизге бүгүнкү күндө кереги жок. Эмнеге дегенде, ал кайра эле баягы узурпацияга алып келип жатат. Депутаттардын санын кыскартабыз деп атат. Эмне себептен? 120 депутат көп дешет. Бирок мындай башка мамлекеттерге парламенттик система менен өнүгүп аткан мамлекеттерди карасак, бардыгында парламентте бизге караганда көбүрөөк депутаттар отурат. Мына Грузияда 3 миллион эл болсо 150 депутаты бар. А биз ага салыштырмалуу 120 депутатыбыз бар. Ал андай деле чоң роль ойнобойт. Айлыкта баягы мынча акча алып атыптыр дешип, биздин элдин башына айланткандар да толтура. Бирок парламентаризмди өнүктүрүш үчүн депутаттардын санын кыскартыштын кереги жок. 90 депутат менен сүйлөшүп алыш оңой болот. 150 депутатка караганда 90 депутат менен оңой болот. Президентке 10 эле депутат болуп калса, ага аябай жакшы. Канчалык аз депутат болсо, канчалык парламент күчсүз болсо, алсыз болсо, президентке бул майдай жагат. Ошондуктан бүгүнкү күнү Текебаевдин конституциясы менен жанагы Бектур Жолпиевдин конституциясы деп атпайбызбы, бирок мен деле ишенбей турам, ошо Бектур Жолпиев жазган ошол конституцияны депчи. Ал өзү деле кечээ күнү мен жазган жокмун деп айтты. Эгерде мен жаздым деп жазган болсо, мен жаздым деп айтат эле да. Ошо Мирлан Бакиров чыгып айтып, мен частьын окудум, анан кийин кичине кошумча кылдым деп атат. Мына бүгүнкү күндө бир депутаттан экинчи депутаттары катар-катарынан артка кайтып атышат. Жок, биз жазган жок, биз макул эмеспиз деп. Депутаттардын бүгүнкү күндөгү сабатынан келип дагы ушул маселе чыгып келе жатат да. Ар кайсы башаламыкты атып, өзүбүздүн эркиндиги үстөлүп, эгемендүүлүктү жогото алыштын коркунучта турабыз. Сиз кайра бир ушул шайлоодун жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыгат белеңиз? Өзү негизи жана айтып өттүм, шайлоо таза өтүш керек да, биринчи. Шайлоо таза өтпөсө биз мындай дагы көп мындай жолдордон өтөбүз. Дагы митинг боло берет. Дагы митинг боло берет, мамлекет артка кете берет, көрүп атасыздар. Мамилелер бузулат башка өлкөлөр менен. Канча келишимдер артта калды, азыр токтоду, проекттер токтоду, мына кендер токтотуп атат. Чоң аюу компаниясы токтоп калды деп угуп атабыз азыр. Налогторду төлөй албай, бул деген нерсе ушинтерсе каяка барабыз. А бизге Кыргызстанга хандын кереги жок. Бизге акыйкат, адилет бир башкаруу системасы керек да. Кыргыздарды жапайлар деп жазып атат да. Ошол сөзгө кошуласыз? Эми жок, мен ага кошула албайм. Биз наоборот бир жерде отурбай мындай аракет кылган, астыга жылып аткан эле калкпыз. Ошого аракет кылып атабыз. Эми немеси келип, ушу башыбызга мындай туура тандоо болбой атат да. Туура тандап алсак эле астыга жылып кетебиз бөлүбүз. Ушул экөөңүздөргө тең суроо, Улукбек мырза. Ушул эле жерде мына парламенттик шайлоо өттү. Парламенттик шайлоого ошол эл өзү алып атат да. Мисалы үчүн ошо талапкерлердин өзү аттуу баштуу саясатчылар айтып атат да. Эл өзү ошо жолугушууга барганда канча бересиңер деп акча сурашып атат деп. Ошо эл өзүбүздө деле күнөө жокпу, кандайдыр бир? Туура. Мисалга эл өзгөрмөйүнчө саясатчылар өзгөрүлбөйт деп менин сөзүм эмес, бул чоң салкар адамдар ушинтип айтып келген да. Эл дагы өзгөрүш керек. Эл бүгүнкү күнү мындай бир позицияга өтүп алды. Эми эл да бул. Элге эмне демек элеңер? Эл айтып атпайбы? Эми 15 000 киши чогулса деле эл деп атпайбызбы биз? Ал эл деген бул чоң мындай бир мен түшүнүп атасыз. А кичинекей чогулган адамдар, бир топтун кызыкчылыгынын чогулган адамдар бүгүнкү күндө бизге шарт коюп атат. Биз бүгүнкү күндө эл болушубуз керек. Эл болгонго аракет кылышыбыз керек. Эл деген ал күрөшөт. Эл деген отуруп алып, сен мага акча бересиңби деп сурабайт. Керек болсо өзүн эл болом, мен мамлекет болом, эл болом деген эл шайлоо убагында туура тандаганды билет, аракет кылат ошого, туура тандаганга. А башка мамлекеттерде карап көрүңүз, баягы эл болуп, канча жылдан бери өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө күрөшүп аткан эл эч качан өзүнүн шайлоочусунан, өзүнүн баягы кандидатынан
акча сурабайт. Керек болсо ошол фондду уже эл топтоп берет өзү. Неге дегенде эл мындай айтканда нанимать этет да. Сен мына 5 жылга мага иштеп бересиң депутат болуп. Мына биз керек болсо сенин фондуңду төлөп беребиз деп. Мына Америкада мисалга президентти шайлаганда фонд ачылат. Элдер ошого акча топтойт. А биздики кандай болуп атат? Президентке койгон, депутатка койгон талапкер өзүнүн акчасын чачып атат. Биздин маданиятыбыз ушуга бүгүнкү күнү алып келди. Эми караңыз. Бул конституцияга дагы бир эс айтып кетейин. Американы айтып атышат да. Америка дейт супер держава, супер президенттик мамлекет. Мына биз Американын моделин алсак, мына президенттик моделин алсак, биз өнүгөбүз дейт. Бирок Американын башка жагында карайлы да. Америкада эмне бар? Көз карандысыз сот бар. Сотты эч качан президент сен сот болосуң дебейт да. Аны элге коет. Эл тандайт. Керек болсо өмүр бою сот болуп ошого шайлайт. Биз сот реформасын чечпей атып, сот көз карандысыз болгондугунан кийин биз президенттик мамлекетке өтсөк, анда биз сотко ишенет элек да. Президент туура эмес кылып атса, сот аны соттойт деп. А бүгүнкү күнү кайсы сот бар көз карандысыз? Президенттин көзүн карап отурбайбы? Президентке эч качан кайша сүйлөй албайт биздин соттор. Бизге опурталдуу, бизге өтө мындай кооптуу бүгүнкү күнү президенттик мамлекетке кайтуу. Бул деген 17, 18, 19 кылымга кайтабыз. Таптакыр туура эмес. Менин жеке оюм ушундай. Талайбек мырза. Элди биз шайлоолорду көрүп атабыз го. Элдер мындай да. Элди ошого жеткирип койдук да. Алмашат, шайлоо болот, ошо результат жок, жыйынтык жок. Ошол эле Акмат менен Ташматты алмаштырсаң деле ошол эле результат жок, жылыш жок. Ошол эле коррупция, ошол эле башкасы. Анан эмнеге митингге чыгып атасыздар? Окусаңыз, андан кийин элге анан шайлоого барганда эл акча алып атканын айтып атпайсызбы? Эл буну шайласам деле, буну шайласам деп баары бир лучше азыр бир эле акчаң арды. Мен кичинекей бир маселемди чечип алайын деп эл ошого өтүп алды да. Соодалашууга өтүп алды. Азыр бул жерде Улукбек мырза бир таалуу маселени көтөрүп кетти да. Мисалы үчүн митингге чыкканда кайсы бир топтун же болбосо бир партиянын эле кызыкчылыгын үчүн чыгып атабыз да. Качан Кыргыздын жигиттери Баткендин чек арасы көтөрүлгөндө же болбосо Кыргызстандын бир мамлекетти бир мыйзамда туура эмес жазып койгондо качан Кыргыздын жигиттери көтөрүлдү эле? Эл ошо эл түшүнүп турат. Жалпы эл коом түшүнүп турат кандай болгондо эмне болуп атканынчы. А ошонун жыйынтыгына келгенден кийин бир башында жанагындай колдонуп кетип атышпайбы? Маселе ошо маселе ошондо болуп атат. Ошо жана башынан айтып атпайбызбы, келген адамдар эле бир туура жолго кетсе эле мамлекет өнөгөт элек. Мына келгенден кийин көрүп атасызбы, мына бир ай болду келгенибизге, кайра эле келип мына бул кечээ мына жаңы сюрприз, жаңы конституция чыкты. Эми бул кай көрөбүз. Улукбек мырза, кайрадан сизге суроо. Ушул ызычуу болгондон кийин мамлекетте кадр системасы буга чейин эле талкаланып келген. Мамлекеттеги кадр системасынан талкаланышка 2010-жылдан бери биз багыт алып алганбыз. Кече болсо көчөдөгү аянтта кыйкырып жүргөндөр эле бир аттуу аштуу жерлерге министр болуп отуруп калышын. Аябай жакшы суроо да. Бүгүнкү бийликтин айласы жок болуп калды. Кыйкырып чыккан жанындагы адамга бир орун бериш керек болуп атат да. Идея жок. Бул адам идея менен келип, же болсо ушул идея, ушул адамдын программасы бар, ушул так чыккан экономист же болсо юрист деп берген жок ал креслону. Сен мага кече күнү жардам бердиң, жанымда турдуң деп берип атпайбы? Баленин бар ошондо болуп атпайбы? Булар заложник болуп калды. Жанындагы тегерегиндеги кайкырып жүргөн адамдарга. Бул мамлекеттик подход эмес. Керек болсо, мен айтат элем. Эми мына президенттик шайлоо жакындап калды. Өздөрү дагы өзүнүн катасын аябай түшүнүштү. Өздөрү деле айтып атышат. Мен туура эмес кылган учурларым бар экен деп Садыр Нуркожоев дагы айтып атат. Мен жакынкы убактарда аттестация кылабыз, кадрлардын баарын алмаштырабыз, экзамен өткөзөбүз деп атат. Бул эмне деген сөз? Сен отуруп тур. Анан кийин экзамен тапшырасың, өтсөң иштейсиң, өтпөсөң иштебейсиң деген сөз да, туурабы?
Бул жагы туура эле. Бирок баягы мен айтып аткан заложник болуп калышты да. Содалашып калышты да. Мен кече күнү жана жүрбөдүң беле деген кадрдык өзүнүн баягы тажрыйбасына карабай калды да. Канча деген балдар, кыздар сыртта калды. Канча деген мамлекеттик кызматта иштеп, канча жыл өмүрүн берген балдар, кыздар чыгып калбадыбы сыртка? Канча жылдан бери система менен күрөшүп, диктатура менен күрөшүп аткан балдар дагы сыртта калбадыбы? Алар интеллигент да, алар ажылдап мага ушуну бер дебейт да. Керек болсо ошол президент болобу, премьер-министр болобу, ошолор ойлонуш керек, караш керек. Бул мейли мындай катачылыктар кетти деп оңдогонго аракет кылыш керек. Кадр маселеси ушул темп менен бара берсе, биз жарга бир аз эле калдык. Сиз айтып аткан мамлекеттүүлүктү ошондо жоготобуз биз. Кадр баардыгын чечет деген сөз бар. Кадр ушундай бүгүнкү күндү темп менен кете берсе, биз өзүбүздү да жоготобуз жакында. Мамлекет эмес. Ошон үчүн шайлоо мыйзамдуу, шайлоодо бийлик шайлоо аркылуу мыйзамдуу келмейинче ушундай көрүнүш боло берет. Себеби келген сайын жанында карыз боло бересиң. Отурганда эле карыз болуп отурат экен да. Анан башталат. Сен менин маселемди чечпедиң, тигинин маселесин чечпедиң болуп. Биз келип шайлоого такалып атабыз да. Деги эле бизге ушу Кыргызстанда азыр күчтүү лидер барбы? Кыргыздын тандын, кыргыз элинин тагдырын ойлогон. Кыргыз өзүнүн мыкты чыган жигиттерин чукулап жүрүп жок кылат дагы. Туура. Алсыз кишилерди алып келип ордунот, көтөрөт. Эми кыргыздарга кыргызча эле бир жакшы, адилеттүү президент керек да. Ким ошол? Эми ал ушунча 6 миллион элдин ичинен көрүнбөй жүргөн, көмүстүкөйдө жүргөн эле бир адам болуп калышы мүмкүн. Просто биз жанакы Улук мырза айткандай бир 7-8 миң адам келип эле ура сүрө кылып эле бирөөнү алып барып отургузуп коюп атабыз дагы, анан кайра эле өзүбүз аттен эле отуруп калып атабыз да. Маселе ошол жерде болуп атат да. Ошон үчүн жана дагы бир кайталап айтайын, шайлоо аркылуу шайлоо таза өтүш керек да. Таза шайлоо болсо эл ушундай акылдуу, өзү тандап алат. Вот биз ошого мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошол балким бизди туура жолго салып, алып чыгып кетет. Кошумча кылып коеюнчу. Мен ойлойт элем, бизге президенттин кереги жок. Президент деген институтту жок кылыш керек. Неге дегенде, президент деген түшүнүк бул эски түшүнүк. Бул илгерки баягы хандык вождь деп коет. Бизге лидерство керек. Лидерство деген парламентте гана болот. Парламенттик өлкөдө лидерлер көп болот. Ар бир партия, утуп келген партиялар чечет. Ал жерде коллективный баягындай чечүү болот да. Премьер-министр ошол утуп келген партиянын премьер-министри шайлайт, ошол жооп берет. Биз эски форманы унутушубуз керек. Биз жанагы бир убакта мындай болгон, жанагы машина сатып алышканда дагы элдер айтышкан, бул автомат экен, кокой бузулуп калса эмне кылам деген. Бирок азыр элдин баары автомат айдап жүрбөйбү? Керек болсо жакынкы убактарда мына бензинден дагы отказ берип атабыз. Электрический машиналарды айдап калып атабыз. Туурабы? Жарым-жартылай электрический машиналар келип атат. Ал убакта дагы эл бир убакта түшүнгөн эмес да. Президенттик башкаруу дагы эски коробка механикадай да. Президенттик башкаруу бул эски форма правления деп койсок болот. Андан арылганга аракет кылыш керек. Президенттик өлкөлөр ошодон кете албай кыйналып атышат бүгүнкү күндө. Канча деген азап тозоктордон өтүп атышат президенттик өлкөлөр. Өнүккөн, өтө катуу өнүгүп кеткен президенттик өлкөнү мага айтып бер десем манча-мунча адам айтып бере албайт. Американы айтышат. Сен Америка менен улуу держава. Ал деген салыштырып такыр болбойт биздин мамлекетте. Биз кимбиз? Биз деген кичинекей чакан элбиз. Көп жыл деген, миңдеген жылдан тарыхыбыз бар биздин. Кичинекей чакан элбиз. 6 миллион элибиз бар. Анан башка мамлекеттерде эле мынтип кылып эле мына биз Америкадай болушубуз керек, анан биз тигиндей болушубуз керек дегенибиз да туура эмес. Биз өзүбүздүн жолубузду тандап эле жакшынакай кылып парламенттик демократияны, элдик сөз эркиндигин тутуп эле биз алдыга жылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жанагы конституцияда айтып аткан президенттик башкарууда сөз эркиндиги такыр жоголот. Сөз эркиндиги биздин эң чоң байлыгыбыз бүгүнкү күндө. Жетишкендигибиз, сөз эркиндиги жок, мамлекет болбойт. Туура кошулган Улук мырзага.
Эми парламентаризмди мен да колдойм. Мен деле ошол тараптамын. Бизде эми через неме аркылуу, партийный система аркылуу жалаң олигархтар, акчасы көптөр, бизнесин коргойм дегендер келип калып атпайбы? Вот ошол биздин аябай өкүндүрөт. Биз барып бизге ошо парламентке саясатчы, мамлекет орнуна ойногон адамдар келмейинче ушундай боло берет окшойбуз. Олукбек мырза, президентке талапкерлердин санынын көбөйүшү бул таң калтырган жокпу? Таң эми баягы бул эмнеден келип чыгат айтайын. Президентке талапкер адамдын авторитети элге сиңип, же болбосо бир чоң аябай күчтүү лидер болгондо 63 адам койбойт эле. Мындай айтканда. Күчтүү президентти мисалга баягы эл ушунчалык суусап турган лидер келсе, көп болсо 2-3 дана талапкер болмок. Бүгүнкү күндө бул эмнеден айтып турат? Бизде фаворит жок. Бир кандайдыр бир эйфорияга эл чыкты, бирок акырындап ал дагы кетип атпайбы? Ошондуктан мен айтат элем, бул бүгүнкү күндө президенттик башкаруу өзүн өзү актабайт. Президенттик башкаруу болбойт бизде. Күчтүү лидер деп атабыз. Күчтүү мындай кимди президент кылып көрөт элеңиз деген суроо берип атпайсызбы? Мен бирөө президент болсун деп көргүм келбейт. Президент болбош керек бизде. Бизде деген күчтүү парламент болуш керек. Бул коллективный орган, бул эл дайыма, кыргыз эли дайыма ушинтип алдыга мындай бир тегерек суга баарын чачып, анан кийин баардыгын ошол жерден анан кийин талкуулашканда. Бир адамдын колунда узурпированный баягындай бийлик турганда каякта өнүгүү болмок эле. Биз дүйнөгө карап, эл аралык коомчулукка карап, анан кийин жылышыбыз керекпи, же өзүм билемдик эле кыла беришибиз керекпи? Бүгүнкү күндө жашоо мындай жер шары өтө деле чоң эмес бизге мындай көрүнгөндөй. Анча мынча адамдарга балким карапайым элге балким дүйнө аябай чоң көрүнүп аткандыр. Мындай саясий көз караш менен же болбосо мындай башка жол менен караганда кичинекей эле. Бардыгы бөлүнгөн. Дүйнө жүзү бөлүнгөн бардыгы. Бар бир мындай 4-5 гана чоң мамлекеттер бөлүп алган. Биз атаңдашпашыбыз керек аларга. Биз деген өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керек. Баягы илгерки ата бабалар айтып келип атпайбы, баягы улууларды сыйлашыбыз керек, кичилерди затташыбыз керек. Бүгүнкү күндө эмне жолго түштүк? Анан ошонун бардыгы айтышат, мына батыштын же болбосо кандайдыр бир чыгыштын мындай бир жаман жолдорун уйлап алып, биз бүгүн жаман жолго түштүк деп. Жок. Биз бүгүн өнүгүп атабыз акырындап. Бирок ошону жаман жагын көрсөтүп коюп атат да. Биз ошолордун үстүнөн иштешибиз керек. Бул эми демократиялык көрүнүш да. Демократия мына 30 жылда билинбеген менен ушунчалык элге сиңип калыптыр. Ошон үчүн азыр конституция чыкса чалкабыздан кетип атпайбызбы, биз аркага кетпейбиз деп. Уже демократия элге ушунчалык сиңип калыптыр. Ошон үчүн 61 болду. 61 кандидат болгондо ошондон да 63 бар демократично барып жазды, арызын неме жок. Эми бүгүнкү күндөн талабыш экен да президенттик шайлоо болуп атат. Башка болгондо балким башкага да ошончо катышат эле. Бирок бүгүнкү күндө мына ушундай көрүнүш болуп атат да. Ошол демократиянын талабы деп туруп ошол кыргыз мамлекети. Талабы эмес, эми принциптери сиңип калганда. Ошол багытка сиңип калдык да биз. Бул Кыргызстанга пайда алып келбейби же зыян? Эми негизи ушу демократия менен парламентаризм менен астыга жылабыз деп өнүккөн өлкөлөргө көп эле ушул система менен өнүгүп атат деп атпайбызбы? Биз эми ошого кетип атабыз да. Менимче туура эле го дейм. Ошол демократиялык багыт биз үчүн жакшылык алып келди деп ойлойсузбу? Билесизби, кыргыз өзү илгертен эле демократ да. Кыргыз эли эч качан кул болгон эмес да. Карап көрсөңөр, ошо Москвада деле, ушул Америкада деле ошо кыргыздын кыйкырып жүрбөйбү? Ооба. Мага сөз эркиндиги керек, мен айта турганымды айтам деп. Эркиндикти сүйгөн эл демократ болот. Кулчулукту сүйгөн эл бул ошо хандыкты тандайт. Кыргыз эли эч качан кул болгон эл эмес да. Каныбызга сиңип бүткөн бул нерсе. Керек болсо мына Орто Азия мамлекетинде же болсо 15 Советтер Союзунун 15 мамлекетинин ичинде биз эле кандай гана жолдорду өтпөдүк мына акыркы 30 жылда. Бул деген ошо кыргыздын эгемендүүлүктү, эркиндикти сүйгөнүнөн келип чыгып атпайбы? Адилеттүүлүккө
дайыма баш ийебиз, адилетсиздикке тура албайт экенбиз. Мына ошондон ким туура эмес эле элди башкарса, чыгып өзүнүн оюн айтып атпайбы? Анан бул бир маселе. Экинчи маселе баягы азыр аламдашуу системасы процесс кетти да. Биз ал аламдашууга биз туруштук бере албайбыз. Биз кичинекей чакан элбиз. Бизде керек болсо мына датасыда отурабыз. Мына акча күтүп отурганыбызды эле карабайсызбы? Барып керек болсо кошуналардан жардам сурап калдык. Бул эмнени айтып отурат? Өзүм билемдик, мен өзүм билем, аны укпайм. Керек болсо мен өзүмдүн билгенимди кылам деген заман өткөн. Биз деген карап туруп, дүйнөнү карап, дүйнөлүк коомчулукту карап иш кылышыбыз керек мүмкүн. Бул деген чоң глобальный проблема. Бул деген мындай геосаясатты караш керек. Баягы президент болом деген адамдар ошол геосаясатты аябай жакшы түшүнүш керек. Эл менен башка элдер менен тыгыз байланышта болуш керек да. Өзүбүз эч качан өнүгүп же болсо туруштук бере албайбыз биз кризистерге. Калайбек мырза, азыр сиздин жеке үй бүлөңүздө же башка дагы сиздин жүрөгүңүздө үйгөн кандайдыр бир маселе барбы? Мен жүрөгүмдү өйгөн маселе бүгүнкү күндө ушу азыр Улукбек мырза айтып кеткендей аламдашуу деп биз мамлекетибиз бар, мамлекеттүүлүктөрү кура албай атабыз деп мына көп жылдан бери кыйналып. Бул процесстер ушу мамлекеттүүлүк болуш үчүн болуп аткан эгемен мамлекет, чыныгы эгемен мамлекет болуш үчүн болуп аткан күрөштөр да. Мунун баарын биз басып өтүшүбүз керек. Бирок көрүп атасыздар, ошонун ичинде кандай мындай бир жаман оюндар болуп атат. Мен ошол өкүндүрөт да. Эмнеге баарыбыз биригип эле бир муштум болуп, кеттик астыга мына жол менен өнүгөбүз деп бир жакшы бир чоң муштум болуп астыга жылып, мамлекетти астыга жылдырсак болот эле да. Мамлекеттүүлүктү, эгемендүүлүктү бекемдесек болот эле. Мен ошо өкүндүрөт. Улукбек мырза, сиз президенттик башкарууну чындыгын жактырбайт экенсиз, бирок ошол мен ошол сизге президенттик башкаруу тууралуу сурайын. Ушу 30 жылдын ичинде деп коелу, кайсы президент өзүнүн бирчике болсо да мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеди? Мен мындай айтайын. Ар бири, мен бирөөнү айтсам, азыр ошол адам экен дейт да меничи. Мен мындай общий эле да, мындай жалпы эле айтайын. Ар бир келген президент мен жакшы иштесем экен, элге жакшы пайда алып келсем экен деген ой менен келет. Мен ага чын эле ишенем. Мен президент болоюн деп атам деп Аскар Акаев деле жаман ой менен келген жок элге. Андан кийин Курмек Салыч да келди, Атамбаев келди. Мен ойлойм ушулардын салыштырмалуу экономика көтөрүлгөнү Курмек Салыч убагында болду. Биз аны мен эле эмес, аны бүт кыргыз эли да билет, эксперттер да айтып жүрөт, чоң экономисттер да айтып жүрөт. Баягы экономика жагынан биз чынын айтканда кандайдыр көрсөткүчтөр болгон, жакшы көрсөткүчтөр болгон. Бирок президенттик башкаруу бизде өзүнүн жакшы жагын алып келген жок да. Мен ушинтип айтат элем. Көп деле сөз бар, бирок ал кийинки темаларда дагы сүйлөшсөк болот. Кыргызда жакшы тилек жармыш деп коет. Кыргызстан жөнүндө ар кандай маалыматтар айтып болду да. Албетте Кудай сактасын, биз ар бир сөздө Кудай сактасын деп айтып жүрөбүз. Марттан кийин Кыргыздын тагдыры башка эле кимдир бирөөнүн колуна түшүп калышы мүмкүн дейт. Кыргызстандын тагдыры. Эми андан Кудай сактасын биринчиден. Экинчиден мен дагы көрдүм, бир сообщениялер келип атат, бир орус тилинде ушундай кыргызды башка жакта уже тагдырын чечип аткан күчтөр бар деген сөздөрдү угуп атабыз, бирок мен ага ишенбейм. Мамлекеттин тагдырын эл гана чечет. Ошонун ичинде жашап аткан эл. Мен ошондой багытта ишенем да. Ошол 2021 жылдын март айында Кыргызстандын тагдыры таптакыр башка эле адамдын колуна түшөт деген маалыматтар бар. Сырткы күчтөргө дейсизби? Эми баягы мамлекеттүүлүк жоголуп, эгемендүүлүк жоголуп кетет деген тема экен да. Толук ыктымал. Мен айтайын. Неге дегенде азыркы саясат менен барсак ошондой болушу мүмкүн. Бирок ар бир эл өзүнүн эркиндигине, өзүнүн эгемендүүлүгүнө, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ар бир жаран, ар бир эл өзү күрөшүш керек.
ойлонуп туруп жыйынтык чыгарыш керек. Эйфорияда кызуугандуулук менен бир нерсе чечпеш керек. Убакыт деген бар. Бул аябай чоң сонун дары. Убакыт бериш керек. Шашпаш керек. Мен айтып атам дагы бир жолу мына азыркы биздин бийликте отургандарга. Шашып биз кайда баратабыз? Конституциянын жаңы долбоорун алып чыга калдык. Баленин бардыгы ошол конституциянын долбоорунан башталат. Ошол референдумдан башталат. Азыр андай убакыт эмес. Азыр деген конституцияны өзгөртө турган убакыт эмес. Азыр өтө татаал кырдаалда жашап атабыз. Бир жагынан оорусу чыгып атат, бир жагынан бюджетибизде акча жок, экономиканы ойлошубуз керек азыр. Шайлоону өз убагында өткөзүп, референдумду азырынча шашпашыбыз керек да, референдум боюнчачы. Кыргыз эли ынтымактуу калкпы? Кыргыз эли Азыркы учурда. Кыргыз эли ынтымактуу эле калк. Баягындай башына ич түшкөндө жана пандемияда көрдүк кандай мамлекет өзү менен өзү, эл өзү менен өзү болуп, улутуна карабай, башкасына карабай, эл ушундай биримдиктүү болуп Кыргызстандын эли. Эл эле өзүн бири-бирин сактап калды десек болот да. Мына акыркы жылдарда мына ушу пандемия көрсөттү элди дагы эле биримдиктүү экенинчи. Биз ойлодук жүрдүк эле мурун. Улут уру колот болуп бөлүнүп, баягы ошондой болуп калды. Жок, көрсө эл дагы эле бул канында бар экен. Эл дагы эле биримдиктүү экенине мен көзүм жетти. Кыргызда бир кандайдыр бир башына мүшкүл түшкөндө аттактуулар, аттуу баштуулар биригип ошол ыдыраганды кайра жыйнаган экен да. Эмне себептен акыркы жылдары биздин Кыргызстанда ыз чуулуу же болбосо кандайдыр маселе болуп калабы, ошондо улуу аталарыбыздын же апаларыбыздын башы көрүнбөйт да. Элди ынтымакка чакырган киши. Элди ынтымакка чакырган адамдар бүгүнкү күндө кандай деп айтсам мен сизге, саясий амбициясы өтө чоң болуп атат да бул адамдардынчы. Булар бүгүнкү күндөгү кризисти биринчи орунга койбой, өзүнүн амбицияларын биринчи орунга коюп атышат. Бул деген улуттук лидер же болбосо улуттун камын ойлогон адам деп эсептеш туура эмес болот. Мен ойлойт элем, бул дагы процесс. Кандайдыр бир убакта лидери жок дагы калган эл болгон. Биз балким ошондой убакытка калгандарбыз да. Бирок лидерди ошол ситуация жаратат. Бизде, значит, ошондой ситуация азыркы күндө жете элек окшойбуз да. Чыныгы лидерди чыгарганга. Ушунчалык башаламандык болуп турат азыркы күндө. Бир чети эл ооруп атат, бир чети дарыланып атат, бир чети такыр оорулуу болуп калды. Ошондон бирок сөзсүз түрдө элдин учу кууруга эмес, сөзсүз түрдө биздин элге жакшы башчылар, жакшы саясатчылар келет. Ал бар, бирок эл ошону тандай билиш керек. Ошол саясатчылар өзүнүн амбициясын сырт четке коюп туруп, элге туура багыт бериш керек бүгүнкү күндө. Бизде муну кечир кошумчалап койсом болобу, биздин макал лакаптарда окумуштуудай ушул сөздөр жатат да. Эми философиясы өтө терең. Бул биздин идеологиябыз жатат ушул макалдарда. Ушулдан алыс кетип калдык да. Аксакал жашын укпай калды, жаш аксакалын укпай калды. Вот проблема ушул жерде болду да. Ошон үчүн ынтымакка келиш керек. Эми кыргыз эли жана айткандай наркы биздин терең генибизде биз ушундай аксакал угуп, улууну урматтап кичини сыйлаган калкпыз. Кудай кааласа биз кайра нугубузга түшөт болушубуз керек. Эми азыркы современный жаш болуп кеткенде көбү жокчулуктун айынан тияка барып, бияка барып отуруп, ушундай бир жаман көрүнүштөр болуп калды деп ойлойм да. Сиздерге эркин микрофон. Каалаган кишиңизге өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Эми айтып кетсек, элде тынччылык болсун. Эң негизгиси, мамлекетибиз азыр чынында өтө мындай опурталдуу акыбалда турат. Аны эл туура түшүнүш керек, туура тандоо кылыш керек. Бир уч адамды, бир жеке адамды көмүр тутуп алып эле, бир уч адам бир мамлекеттин строюн башка жака буруп салбаш керек. Ошон үчүн мамлекетибизде тынччылык болсун.
эгемендүүлүгүбүздү бекем туткан эгемен күчтүү мамлекеттерге айланган мамлекет болойлу деген каалоо тилегим бар. Мен да өзүм элиме биринчиден тынчтык каалайм. Батыраак могул оорулардан, илдеттерден айыгып кетели. Мамлекет туура түз жолго батыраак түшсүн. Элге мындай кайрылып айтарым. Жакынкы убакта биздин элдердин ортосундагы аябай чыр талаш көбөйүп атат. Бирок ага жол бербешибиз керек. Кыргыз эли дагы өзү аябай айкөл, сабаттуу эл деп эсептейм. Кудай буйруса, баары жакшы болот, баардыгы өзүнүн нуруна келет. Кызуугандык алдырбай, бири-бирин таарынтпай, ушул кризистен чыгып кеткенге тилектешмин. Убактыңыздарды аябай Назар Ньюс маалымат агенттигинин эфирине келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Рахмат чакырганыңызга. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Ак Калпак партиясынын төрагасы Улукбек Матматаев жана Саясий туткундар короо комитетинин төрагасынын орун басары Таалайбек Мадаминов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.